Ош мамлекеттик университетинде жыл сайын салтка айланып уюштурулуп келе жаткан жыл мыктылары сыйланды. Атайын жоонун негизинде тандалып алынган студенттерге жетекчилик Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин стипендианты деген сертификаттарды жана 5000 сомдон акчалай сыйлыктарды тапшырды. Негизи биринчи курстан бери жакшы окуганга аракет кылып жүрдүм. Анан бул негизи кыял болчу, ушинтип стипендия алсам экен деп, анан кийин ушинтип насип кылып бүгүн алып отурам. Негизи 5000 сом берилет жылына бир жолу. Ал сенин окуудагы жетишкендиктериң, окуудан сырткары коомдук иштердеги активдүүлүгүң дагы саналат. Анан мындан сырткары мен Ошмундун Үмүт Эле студиясында да кабарчы болуп иштейм. Ошого дагы критерийлерге ылайык ушинтип алып отурам. Окуу жылынын жыйынтыгы менен коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн ыраазычылык баракчасы менен студенттер да сыйланышты. Студенттердин окуудагы жетишкендиктери жана ошондой эле коомдук иштерге активдүү катышкандыгы жана ошондой эле арасынан ыр жазган студенттер бар, макала жазган студенттер бар. Ошолордун арасынан жазган макалалары, жазган ырлары эл аралык деңгээлге чыгып, же гезиттерге жарыяланганы, ошолордон ар бир критерийге карап баа беребиз. Жана ошондой эле ар бир факультеттин, колледждердин тарбия иштери боюнча директордун орун басарлары, замдекандар атайын сунуштамасы негизинде кайрылышат. Ошонун негизинде Ошмунун тарабынан атайын комиссия түзүлүп, комиссиянын негизинде комиссия карап чечим чыгарышат. Эң негизи каралыла турган нерсе жалпы окуудагы жетишкен алган баллары, экзамен алган жыйынтыкта баллары, GPL баллдары жогорку балл берип, окумуштар кеңешине стипендиясынын ээ болушуна жогорку түрткү берет. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинде жыл сайын салтка айланып келе жаткан тарбия иштеринин стимулдаштыруучу конкурсунун жеңүүчүлөрү да сыйланды. Ошмунун Ысык көлдөгү пансионатына жолдомо жана мыкты куратор конкурсунда 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алган окутуучуларга да дипломдор ыйгарылды. Эми бул окумуштуулар кеңешинин стипендиялары булар суммасы аз болгону менен бул ушул студенттерге аябай чоң стимул берет экен да. Ошол андан ары жакшы окушуна, дагы маданий массалык иш-чараларга активдүү катышып, өзүн көрсөткүсү келип, лидер болууга мындай абдан чоң жардам берүүчү иш-чара болуп атат да. Мыкты орун басар 2024 конкурсунан мыкты куратор жана мыкты акыйкатчы, ошондой эле мыкты тайпа 2024 сынактардын жеңүүчүлөрү да дипломдор жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.